Ош шаарынан келген Элнура Алекова мыкты мугалим 2023 кароо сынагынын жеңүүчүсү. Мугалим бул конкурска 1 ай бою даярдангандыктан берилген тапшырманы аткаруу кыйынга турган эмес. Элнура Мелдештин бардык этабында өзүнүн чыгармачылык менен иш алып барган мыкты чеберчилигин көрсөтө алды. Жаш мугалим буга чейин санарип мугалим, билимдүү мугалим, мыкты медиа бурч аталыштагы кароо сынагында алдыңкы орунду багындырган. Бул конкурс мугалимдерге мындайча айтканда тажрыйба алмашуу болду, жаңы метод алмашуу болду, бири-бири менен мамиле куруу болду, жана өзүнүн тажрыйбасын жайылтууга чоң мүмкүнчүлүк жаратып берди деп айта алам да. Өзүнүн болгон чыгармачылыгын көрсөтө алган мугалимдер ушул жерге келип отурабыз. Жыл сайын өтүлүүчү республикалык деңгээлде уюштурулган мыкты мугалим, мыкты тарбиячы, мектептен тышкаркы уюмдун мыкты мугалими кароо сынагы 3 тур менен өттү. Анда мугалимдерге педагогикалык тажрыйбасын көрсөтүү менен өзүн тааныштыруу, педагогикалык кырдаалды чечүү боюнча мастер-класс даярдоо, өзүнүн предмети боюнча ачык сабак өтүү тапшырмасы берилген. Финансылык сабаттуулукка ПИСА программасында бар финансылык сабаттуулук. Доллардын курсу 88 сом. $100 канча болот? Ага 2 сом акчаны кошулат. Квадраттарды эсептөөнүн магиясы деп атаганда ошондогу жеңил мына калькулятор колдонбой эсептөө көп орунду сандарды дагы эсептөөнүн жолун өзүм изилдеп чыкканда эми ошонун автору келип атам. Мугалимдер ар бир тапшырманы мыкты чеберчилик менен аткарышып, өз ара изденип, эл аралык тажрыйбаны колдонуу менен жакшы даярданып келгендиктерин иш жүзүндө далилдешти. Быйыл мына болгон бюджеттин баары мугалимдерге сапаттуу билим берүүгө шарт түзүү, экосистема деп коет, комплекстүү багыттарды түзүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Буга мисалы үчүн карап көрүңүздөр, 63,5 миллиард сом бөлүндү. Ал эми Лейлек районунун Разаков шаарынан келген Баходир Иманкулов мектептен тышкаркы уюмдун мугалими номинациясында 1-чи орунду багындырды. Мугалим билим берүүдө ар бир окуучунун жөндөмүнө, мүнөзүнө жараша мамиле кылып, билим берүүнүн жаңы ыкмаларын пайдалана билет. Баходир үчүн бүгүнкү күн өзгөчө кубаныч тартуулады. Анткени мектептен тышкаркы уюмдун мугалимдери аталган мелешке 1-чи жолу катышууда. Билим берүүдагы методиканын өзгөчөлүгү ар бир окуучуга маани берүү. Жана мындайча айтканда ар бир окуучунун билимине, даражасына жараша менин программамдын ичинде камтылган ар бир окуучуга жекече маршрут түзүп чыгуу. Ал ошол жекече маршрут аркылуу ар бир окуучунун ичинде жашынган, бекитилген талантын өнүктүрө алабыз. Биздин министрлер кабинети бардык мугалимдерге ноутбук алып бергиле деген тапшырманы бизге берди. Кароо сынакта алдыңкы 3 орунду камсыз кылган мугалимдерге акчалай сыйлык, дипломдор, билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамоталары жана иш тажрыйбасына жараша наамдар тапшырылды. Ал эми орунга илинбей калган катышуучуларга да мактоо баракчалары жана кызыктыруучу сыйлыктар берилди. Чолпон Деркенбаева, Калия Карыбекова, Билим жаңылыктары, Бишкек.